Ассаламу алейкум, урматтуу Ислам каржы кооперативинин мүчөлөрү. Азыркы учурда баарыбызды эки суроо кыйнап турат. Биринчиси түшкөн каражат кайда кетти? Экинчиси инвестиция качан болот? Мен ушул суроолорго сиздердин алдыңыздарга кичинекей отчет түрүндө цифралар менен жооп берип кетейин. Биздин кооператив түптөлгөндөн баштап, тагыраак айтканда 2022 жылдын 15 январынан бери ушул убакка чейин 19 миллион 880 миң 19 доллар түштү. Бул каражаттын биздин накталай акча түрүндө банк эсебине 15 миллион 489 миң 740 доллар түштү банк эсептерибизге. Ал эми бартер түрүндө биздин бартер менен да келген мүлктөрүбүз бар. Бул унаа турак жай. Бартер түрүндө 4 миллион 390 миң 279 доллар түштү. Бардык биригип өйдөкүдө айткандай 19 миллион 880 миң 19 доллар. Түптөлгөн биздин кооператив түптөлгөндөн баштап азыркы учурга чейин биз өзүбүздүн мүчөлөрдүн ичинен 1077 адамга жардам бере алдык. Бул турак жай, автоунаа, атайын техникалар. Ал эми түзүлгөн келишимдердин негизинде сатып алынган мүлктөрдүн жалпы суммасы 24 миллион 847 миң 160 долларды түздү. Анын ичинен 4 миллион 967 миң 150 доллар бул инвестиция жана резервдик каражаттан жумшалды. Ошол эле учурда үй бүлөлүк жана башка себептерден улам, ар кандай себептерден улам айрым келишимдер жокко чыкты. Ал 620 миң 747 доллар кайтарылып берилди. 1 августтан баштап кезекте турган акыркы мүчө мүлк алганга чейин жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу убактылуу токтотулду. Ошол себептен биздин Бишкекте айрым офистерибиз, кеңселерибиз кабыл алууну токтоткондугуна байланыштуу убактылуу аларды да жапканга туура келди. Эч кандай кыжаалат болбоңуздар. Кийин ишибиз башталгандан кийин, кабыл алуу башталгандан кийин ал кеңселердин баары ишке кирет. Эми Кудайым буйрса, кезекте тургандардын мукташтыктарын толук чечип бүткөндөн кийин, кийинки жаңы мүчөлөрүбүздү жаңы шарттар менен кабыл алабыз. Эми инвесторлор жөнүндө маалымат бере кетсем. Биздин азыркы учурда 4 инвесторубуз менен келишим түзүлгөн. Анын ичинен 2 инвестор менен биргелешкен компаниялар түзүлүп, ага кол коюлду. Биз ал компаниялардын кол коюлган документтердин баары бар. Аларды көргөзө кетсем, бардык документтер колубузда турат. Инвестициянын кечип аткандыгынын себептери да азыр банктык жана мамлекеттик текшерүүлөр бүтсө, акча каражаттары биздин эсеп счетторубузга келип түшөт. Азыркы учурда бул багытта иш кызуу жүрүп жатат. Мөөнөттүн созулушу бул инвесторлордун өлкөсүндө мыйзамдарына жана биздин банктык системаларга байланыштуу болуп жатат. Акчаны кабыл алуудан мурда анын булактары текшерилет экен. Тагыраак айтканда, чоң суммадагы инвестиция алуу оңойго турбайт. Ал үчүн бир топ документтер даярдалып, консультациялар жүргүзүлдү. Текшерүүлөр болуп жатат жана болууда. Эң негизгиси, колубузда түзүлгөн келишимдер бар жана аткарууга талаптар милдеттүү. Ошондуктан кыжаалат болуунун кажети жок жана сабырдуулук менен күтүү керек деп айтмакчымын. Себеби мындай инвестиция Кыргызстанга биринчи жолу келип жатат. Биздин ар бир мүчө жана бизге кошулуп аткан башка кооперативтердин мүчөлөрдүн баардыгыбыз мүлктөргө ээ болобуз, жетебиз. Инвестиция келип түшүү мөөнөттөрү, мыйзамдуу текшерүүлөр жана банктык системалардын аякталышына байланыштуу. Бул маселе чечилсе, каражат келип эсеп счетторубузга түшөт. Учурдан пайдаланып, бардык Ислам каржы кооперативинин мүчөлөрүн дагы бир жолу сабырдуулукка чакырып кетем.